Өсүү боюнча айтып кетсем, мына мониторингти ала келдим сиздерге атайын. Ушул кантка туура айтасыз, кантка өсүүлөр бар, майга бар 5%. 5%га өскөн май. Унга 1% өскөн. Жана дагы эми калгандары мындай бизде сезонный колебание деп коет да. Башкалары ошо сезонный алма жазында азын кымбаттап кетип, күзүндө арзандап калат. Туура айтасыз. Эми мисалы бул кайсы күндүн мониторинг болуп калды? Бул 14-мартка. 14-мартка мониторинг. Бүгүнкү күндүн жыйынтыгы эртең чыгып баштайт. Эртең чыгып баштайт, туура айтасыз. Бизде жанагы пайыздык ченди көп түшүнө бербейбиз да. Мисалы, мен азыр айылда кой кайтарып жатсам 1%га өстү десе, ал канча болду экен деп ойлонобуз. Сом менен айтып келгенде толуктоп сандарга кошуп келе турган болсок, мисалы, ошол 50 килограмм un канча сомго кымбаттады? Жол болсо 1 килограмм un буга чейин канча сом болду, бүгүн канча сом болду? Мына 1 килограмм un мука пшеничная биринчи сорттогу 11-мартта 37 сом турса, 37,8 тыйын экен да. 14-мартта 38 сом турат. 1 сомго кымбаттаган көрүнүп турат да. Сахарды алсак 13 сомго кымбаттаган. Майды алсак 7 сомго кымбаттаган май. Биздеги маалыматтар боюнча азыр кум шекер баягы 68 сомдон, 65 сомдон, 68 сомдон сатылып жаткан кум шекерлер азыр 95-100 сом экен дагы, майлар 850 сомго чыгыптыр. Ал ар бир литр май 170 сомдон сатылып атат дегенге бар экен да. Сатуучулар менен бүгүн сүйлөшкөнүбүздө ушул болуп атат. Ал эми 1 литр майдын баасы ошол баягы 24-түндө секирде болуш керек, доллар жаңылбасам. Ошондон бери 1 литр май 30 сомго кымбаттаптыр. Ошондо күнүнө 1 сомдон кошулуп келген да бул жолду. Анан эми биз жогоруда бул нерселердин баардыгын министрлер кабинетинин гана чечим күтүп өткөнбүз. Бул боюнча ооба төздөн-төз көзөмөлдөгөнгө укугубуз жок. Биз жөн гана мындай түшүндүрүү иштерин жүргүзөбүз. Керектүү учурларда келишимдер түзүлөт, жана соода түйүндөрү менен социалдык жактан маанилүү товарлар боюнча. Азыр кайсы соода түйүндөр жанагы жогоруда сиз айткан ири соода түйүндөр менен келишим бар. Келишим бар. Жана башка соода түйүндөр эгер каалашса, бизге чалышса болот, келишимге кошулса болот. Ал мындай эч бир ограничение жок ал боюнчачы. Демек азыр биздин жарандарыбыз, ошо Бишкек шаарынын тургуну же болбосо Кыргыз айылынын Булуң бурчундагы жарандарыбыз базардан жогорудагы кымбаттап кеткен товарларды, эң негизги тамак аш азыктарын биз дүкөндөрдөн барып, келишимдин негизинде иштеп жаткан дүкөндөрдөн барып арзаныраак алсак болот. Азыр кант боюнча туура келишим түзүлгөн. Ошо кантты 67 сомдон соода түйүндөрүнөн алышса болот.